Анткенсиз да магачы сен чындыкты эле айт мага. Мен точно трейдингди алып кете аламбы, пайда таба аламбы? Болбосо анда салон ачып бер деп айтып кой дегенсиз да. Болчу $5000 менен баштадым. Канча пайда таба алдыңыз $5000 менен 7 айдын ичинде? Биринчи табышым бул крупный $800 болду. Бул аябай жакшы $800, деп ойлойм, себеби Дубайдагы менин бир айлыгым эле бул $800 болчу. Кыска убакыттын ичинде болду. Дубайга барам деген башка максатым жок. Эс алганым барышым мүмкүн. Табышым аябай жакшы трейдинг боюнча. Кээде монеталар түшүп кеткенде аябай чоң риск болот, коркуу болот, эми көтөрүлөбү, канча убакта көтөрүлөт деп уже капиталым көтөрүлгөн өткөн жылдан баштап $10,000 ашык акчам бар. Ошону менен монеталарды алып сатып иштеп жүрөмүн. Саламатсыздарбы, урматтуу менин көрүүчүлөрүм? Дагы да сиздер менен мен Айдай Сакаева, трейдинг боюнча Кыргызстандагы номер 1 эксперт. Бүгүн да сиздерге өзүмдүн окуучуларыман разбор алып чыктым. Келиңиздер, балким бул учур сиздерге да тааныш болуп калышы мүмкүн. Бул жактагы менин бүгүнкү коногум менде былтыр окуп кеткен окуучум, 2024-жылдын адашпасам бир башында окуган. Толук 7 ай окуган бизден, өзү Дубай шаарынан келген. Келиңиздер, бул окуучум өзүн сиздерге тааныштырып келсин. Кош келипсиз. Бүгүнкү экинчи ирет сизди дагы да көрүп турганыма кубанычтамын. Кайра бизде кайтарым байланыш катары келгениңизге да рахмат. Райан айым, сизде мындай бир суроо болуп жатат менде. Сиз бизде былтыр окудуңуз да, кураторумдун көз өмөлүндө окудуңуз, менин көз өмөлүмдө окудуңуз. Сиз бизге келгенде аябай бир чоң претензия менен келгенсиз да. Аябай бир чоң суроолорду бергенсиз. Бул эми баарына эле боло турган учур. Мен акчамды жогото албаймбы, мен трейдингди нөлдөн баштап жатам деген сыяктуучу. Азыр ошол суроолоруңузга чечим таба алдыңызбы? Биздин курста окуп. Мисалы, сиз башка бир мамлекетте иштеп келгенсиз, мен билишим боюнча. Ошону айтып берсеңиз, мисалы, бизди кантип көрүп келдиңиз? Эмне себептен именно биздин курсту тандадыңыз да? Анан кандай чечим алып кеттиңиз? Өзүңүздүн биздин башына келди консультацияда берген суроолоруңузга жооп ала алдыңызбы же чечим жакшы болбодубу бизден? Негизи эле трейдинг боюнча Дубайда иштеп жүргөндө билдим, ушундай онлайн акча табуу боюнча бар экенин. То есть билип, негизи ошол жакта ким мага үйрөтө алат деген суроо болду. Кайсы жерге барсам, кимге барсам, онлайн аябай издеп көрдүм. Негизи Дубайда бар экен, бирок аябай кымбат болгондуктан мен өзүм Кыргызстандан издедим. Трейдинг боюнча кандай адамдар иштейт, үйрөтө алабы мага, курстар барбы деген сыяктуу суроолор келип, мен Кыргызстандан издегенимде сизди таптым. Негизи Дубайдан келип эле сиздерге консультацияга бардым. Биздин баракчаны канча убакыт күзөтүп жүрдүңүз? Сиздердин баракчаңыздарды көп эле күзөтүп жүрдүм. Негизи аябай күзөтүп, кандай отзывдар болуп атат, стористериңиздерден карап, кандай результаттар болуп атат. Сиздин результатыңыз аябай жакты мага, то что онлайн акча таап жатканыңыз. Мен дагы Дубайда башка наймда иштегеним үчүн аябай тажап жүргөм. Кыргызстанда өзүм мамлекетимде акча таап иштесем деген негизги максатым бар болчу. Азыр биздин курста толук 7 ай окуптуңузбу? Ооба, 7 ай окудум. Канча капитал менен баштадыңыз жана канча таба алдыңыз? Негизи капиталым ал убакта башка адамдарга караганда жакшы эле болчу. $5000 менен баштадым. Коркуу болду, албетте. $5000 баарын салып коюп, анан жоготуп аламбы депчи. Бирок сиздин артыңызда аябай ошол 7 айдын ичинде көзөмөлдөп, могу жерде күтүп тур, сатып алба, сатпа деп айтып турган учуруңузда мен жоготпой, наоборот, доходко чыктым. Канча пайда таба алдыңыз $5000 менен 7 айдын ичинде? Эми өтө көп деп айтпайм, $5000 капитал менен, бирок мен биринчи табышым бул крупный $800 болду. Бул аябай жакшы деп ойлойм, себеби Дубайдагы менин бир айлыгым эле бул $800 болчу. Бул $800 эми кыска убакыттын ичинде болду. Эми бул трейдингде негизи иштесе болобу экен же болбойбу? Азыр кандай чечим кылайын деп турасыз? Ушу трейдингди эле дальше алып кетем деп турасызбы? Же башка бир сферага барам, же Дубайга кайрадан барып иштейм деп турасызбы? Жок, Дубайга барам деген башка максатым жок. Эс алганым барышым мүмкүн. Азыркы учурда негизи табышым аябай жакшы трейдинг боюнча. И кандай деп айтсам,
трейдингде иштеп эле жатам, ушул эле жол менен кетким келет. Андан да башка жаңы стратегиялар чыкса же болбосо үйрөнүп дальше жакшы бир трейдер дагы да билим арттыргыңыз келип турат. ооба ооба. Трейдингдин эмнеси жакты сизге, эмнеси жакпады? Кээде монеталар түшүп кеткенде аябай чоң риск болот, коркуу болот, эми көтөрүлөбү, канча убакта көтөрүлөт деген ойлор келет. Ошондой ситуацияда попал болдуңузбу же болбодуңузбу? Болдум албетте. Былтыры менин оюмча 2024 бизде базар негизи эле кызыл болуп түштү да, аябай. Ооба. Андай ситуациядан кантип чыктыңыз? Негизи ошол убакта көп монета сатып албаптырмын же кандайдыр бир себептер менен көп иштебептирмин. Негизи байкадым, монеталар түшүп кетти. Ал убакта мен өзүм да рисковать этким келбеди, албадым. Ошондуктан андай Дагы да арзандашын күттүңөр. чоң страх деле болгон жок, жоготуу да болгон жок негизи. Азыр эми 2025 айтып атпайсызбы, бир чоң максат коюп турам депчи. Анан чоң капитал менен келдим. Кандай максат коюп турасыз? Канча капитал менен баштап, кандай жыйынтык көрөйүн деп турасыз? Негизи бул уже капиталым көтөрүлгөн өткөн жылдан баштап. Негизи ушул трейдингде негизи где-то $10,000 ашык акчам бар. Ошону менен монеталарды алып сатып иштеп жүрөмүн. Азыркы учурда ошол $10,000 $10,000 то есть көтөргүм келет. Анан жакшы иштегим келет ушул трейдингде. Жана ошондой эле сиздердин Гигант холдингиңизди эгерде уктум мен. Ошол боюнча да консультацияга барып кызыгып жүрөм. Негизи кандай жыйынтык болот экен деп. Получается $10,000 аркылуу биздин холдингке катышайын деп турасыз. Өзүңүз негизи холдингке, бизде Гигант холдингке негизи тажрыйбасы бар, акчасы бар адамдар көбүрөөк келет. Сизде тажрыйба жеткиликтүү болдубу сабак учурунда? Баарын стратегияларды, тех анализди, базардын баарын практика жүзүндө аткардыңызбы? Менин оюмча негизи башында аябай эле кыйын болду, түшүнүксүз болду, бирок эгерде стабильность болсо, ошол 7 ай бою аябай көңүл буруп окудум. Азыркы учурда негизи баарын билем деп ойлоймун. Кыйынчылык жок. Получается базардын жакшы учурунда дагы, жаман учурунда дагы практикалык көрдүңүз, э? Ооба. Базар мисалы бир калыпта турбайт да, всегда эле бизге пайда бере бербейт. Кээ бир учур болот, мисалы кайсы бир мамлекеттерде согуш чыгып кетсе, базар бизде түшүп эле туруп алат да, эч кандай рост бербейт жогорго. Ошондой моменттерден басып өттүңүз, э? Ооба. Биздин Гигант холдингке негизинен кошулсаңыз болот. Эгер тажрыйба жакшы болсо, практика жүзүндө баарын аткарган болсоңуз, бирок биринчиден биз сиздин панелди көрөбүз. Спотовый панел канчага жаптыңыз? Мисалы 7 айдын ичинде 1 жылдын көрсөткүчүн көрөбүз. Если жакшы көрсөткүч көрсөткөн болсоңуз, анда мен сизди холдингке кошо алам. Бул холдинг боюнча дагы да мен сизге толук консультация берем. Менеджермен буга чейин алып кетипсиз, э? Дагы да консультация берем. Ал тарапта дагы бизде аябай көп ВК берилген. Именно капиталы, обороту чоң адамдарга. Кааласаңыз, ал тарапка катышып көрсөңүз болот. Эми менде азыр мындай суроо болуп атат да. Бизде азыр менин баракчамда, мисалы, катталуучуларыман аябай ушундай көп вопрос келет да. Бул трейдинг казино болуп калбайбы? Анан трейдингден мен акчам салсам жоготуп албаймынбы, жоголуп кетпеймби? Ушул коркуу сизде да болгон да башында. Эгер эсиңизде болсо, сиз айткансыз, мен салон ачайын деп аткам негизи депчи. Дубайда салондо иштегем, анан бул жакка келип дагы салон ачайын деп турам. Если мага сиз ниткенсиз да, магачы сен чындыкты эле айт мага. Мен точно трейдингди алып кете аламбы, пайда таба аламбы? Болбосо анда салон ачып бер деп айтып кой дегенсиз да. Ошондой негизи суроо болгон. Негизи чындап айттыңыздар. Же болбосо мен бул нерсеге кирбей эле коеюн депчи. Стресс кеп түшүп, мен акчамды жоготуп алдым деп. Эми бул ар бир адамдын тапкан акчасы, рискке баргысы келбейт эч ким. Ошол себептен, бирок ошол убакта негизи казиного окшош эмес. Чынын айтканда, бул казино менен бул трейдинг такыр башка нерселер. Бул трейдингде көбүнчөсү бүт ыкмаларын билип, жолдорун билип иштесе, бул акча негизи эле монета алып сатуу болот. То есть арзан алып,
кымбат сатуу. Азыркы учуруңузда, азыркы могу турган этабыңызда ошол мурункудагы суроо коркунучтар барбы жокпу? Мурункудай негизи жок, уже опыту бар адам деп Да, эсептейм уже өзүмдү. сиз базардан какой-то өзүңүздүн бир үлүшүңүздү жеп калдыңыз да. Ооба. Азыр уже дагы да көбөйтүп, уже опыт ташыргыңыз келип турат мындайча келгенде. Ооба, трейдинг бир гана бул акча табуу гана эмес, кээде P2P менен акча которуу оңой жолдор. Негизи көп жакшы жерлери бар. Эгер үйрөнгөн адам аны билет деп ойлойм. Анан менде мындай вопрос болду да, сиз Дубайда иштеп жүргөндө, мисалы мен көп мамлекеттерде болгом да. Дубайда, Малайзияда болдум, Турцияда болдум, мисалы да, Украинада болдум, Белоруссияда болдум. Ал тарапта мисалы бул тармак аябай өнүккөн, банк системаларга кирген. Мисалы Binance платформасы каждый второй адамда бар да, каждый экинчи адамда бар. Мисалы сиз Дубайда да ушул нерселерге бир болгонсузбу? Көзүңүз түшкөн или башка бирөөдөн байкагансызбы ушул платформаны колдонуп турганын? Анан сиз буга кандай реакция кылгансыз да, например? Негизи эле ошол биринчи эле бул жөнүндө бул приложение мисалы Binance бар экенин мен ушундай мен өзүмдүн ошол жердеги коллегам жана бир дос баламдан көргөнмүн ушундай нерсе бул депчи. Бирок аябай терең түшүнгөн эмесмин бул эмне экенин. Бирок андан кийин мен өзүм YouTube'дан көрүп, жана ошол сферада иштеп жаткан адамдарды көрүп, ушундай табыш бар экенин, ушундай негизи бул легалдуу нерсе экенин, башка мамлекетте мунун эч кандай буга тыюу салынган жери жок экенин билдим. Эми трейдинг боюнча акыркы бир сөзүңүз. Трейдингди азыркы жаштарга сунуштайсызбы? Азыркы могу биздин адамдарга сунуштайсызбы? Негизи аракет кылгандар, кызыккандарга сунуштаймын. Бул жакшы бир акча табуунун бир ыкмасы деп ойлоймун. Ошондуктан трейдинг үйрөнгөн бул дагы бир кандайдыр бир жашооңузга бир жеңилдик жана бир акча табуунун жаңы жолу болуп эсептелинет. Анда эмесе мен айтмакмын сизге, Райна айым, мындан да нары ийгилик каалайм сизге. Бизге экинчи ирет кайтарым байланышка келген окуучуларыма чынында мен эшигим ачып, кубаныч менен тосуп алам. Бул мага аябай кубаныч, жок болуп кеткенден көрө келгени мага жакшы. Райна айым, мен сизди өзүмдүн гигант холдингиме обязательно кошом. Ал жакта да бир көрүңүз. Мисалы өркүндөйм, өсөм, трейдингден нормальный бир чоң уровеньге чыгам деп келген окуучумду мен эч качан четке какпайм. Мен сизге поддержка бергенге даярмын. Колдоп коштоп, андан нарыда жакшы жол көрсөткөнгө аракет кылам. Өзүм кандай жолду басып өтсөм, ошол жолду мен сизге дагы сунуштамакмын. Анда эмесе ийгилик каалайм, Райна айым. Жашооңузга ийгилик, дагы да трейдингден жакшы профиттерди жаратыңыз, жакшы монеталарды алып сатуу болсун, жакшы соодаңыз жүрүшсүн демекмин. Негизи бизде айтып коет, пайгамбарыбыз айткан, бул соодада береке бар. Ошон үчүн бул трейдинг деле бизде как обычный онлайн форматтагы соода түрү. Ошол соодаңызга береке каалайм.